Элдик медиа сайтынын кабарчылары даярдаган жаңылыктардын чыгарылышынын кечки топтомун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Белгилей кетсек, биздин кызыктуу маектерди жана жаңылыктарды Элдик медиа сайтынан жана Facebook баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Бишкек шаардык сотунда экс-мэр Кубанычбек Кулматовдон жактоочусунун доо арызы боюнча соттук отурум өттү. Жактоочу Кулматовго бөгөт коюу чарасын өзгөртүү жана экспертиза сыяктуу далилдерди жокко чыгаруу боюнча кайрылган. 2484 сом төлөмдү кечиктиргендиги үчүн электр энергиясы кесилип, жыйынтыгында өмүрлүк жары менен кызын жоготкон Теңдик Избасаров Талас райондук электр тармактар ишканасынын жетекчилиги түштөн кийин кайра светти кошуп бергенине нааразы. Эми жарын жана кызын жоготкон ата үчүн үй ичиндеги жанган жарыктын эч кандай пайдасы жок. Аскер кызматында жүргөн кызматкерлер адатта мойнундагы мекенди коргоо милдети менен алып урушуп келсе, бүгүн алар үчүн өтө маанилүү күн. Анткени майрамды утурлай үй бүлөлүк таймашка балдары жана жубайы менен кызуу даярдыкта келип, спорттук мелдешке катышты. Атам, апам жана мен мыкты аскердик үй бүлө. Дал ушундай аталышта бүгүн аскердик үй бүлөлүк спорттук таймаш өттү. Бул оюн зоок 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата уюштурулган. Ага аскер кызматында иштеген 15 үй бүлө катышты. 4 жылдан бери өтүп келе жаткан бул сынак үй бүлөнү бекемдөөгө жана ата-эне менен балдардын жагымдуу мамилесин багыттайт. Талас районунда жашаган үй бүлө көмүр исине уланышып, андан 2 адам каза болду. Алар 40 жаштар чамасындагы аял жана тестиер кыз. Өлүмдүн себеби болуп электр жарыгына болгон 2484 сом карыз делүүдө. Электриктер жарыкты өчүрүп койгон соң үй кожойкеси уулдары үшүп калбасын деп талапка жооп бербеген шартта от жагууга аргасыз болгон. Жыйынтыгында андан чыккан иске ууланып калып, өзү жана бир кызы каза болуп калса, 12 жаштагы баласы менен 4 жаштагы кызы оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Учурда 12 жаштагы баласы эсине келип, кызы дале эсине келе элек. 4 бала. Кара суу айылынын тургундары электриктерге ачууланышууда. Анткени бир үй бүлө кышкы суукта үйдүн ичин жыбытам деп оор жоготууга дуушар болду. Электриктер бир күн мурун аталган үй бүлөнүн электр энергиясын кесип кетишкен. Алардын айтымында үй бүлө электр энергиясына болгон төлөмдү кечиктирген. Ал эми ошол учурда үй бүлөнүн башчысы Бишкек шаарында болгон. Жарыгы жок үйдө өмүрлүк жары, бир уулу жана 2 кызы калган. Бул чакан бөлмөдө от жагылчу мештин суусу төгүлүп колдонулчу эмес.
Андыктан электр энергиясы менен иштеген жылуу пол менен гана олтурушчу. Свет жок болгондуктан сууктан аман чыгуу үчүн үйдүн кожойкеси колго жасалган мешке, мындайча айтканда чакага от жагып, чок болуп калган учурда бөлмө жылуу болсун деп үйдүн ичине алып кирип, үстүн жабып, анан уктап калышкан. Бирок сууктан аман калуунун бул жолу тескерисинче болуп, жыйынтыгында үй бүлөнүн 37 жаштагы апасы жана 7-класстагы кызы каза болду. Оор жоготууга дуушар болгон үй бүлөнүн жакындарынын айтымында иске ууланган 2 жансыз денени жана ууланган кыз менен бабаны 20 февраль күнү эрте мененки саат 11-лер чамасында гана көрүшкөн. Бул айнектен такылдаттык. Ага чейин канча жолу телефон чалдым. Телефонду албай койду. Анан бул айнектен караганда төшөктүн чекеси гана көрүндү. Жапкан кишилер көрүнгөн жок. Анан кийин биз кайра мындай шашып чуркап барып эле дарбазаны ача албай, дарбазаны такылдаттык, ача албай койдум. Такыр ача албай койдум. Анан улам аракет кылып отуруп бир убакта ачылып кетти. Анан эле ушул айнектен карадым. Ушул айнектен караганда эле кызым ол жерде жатты. Чалкасынан жатты ушул жерде. Төшөк салынды мындай. Анан кийин мурдунан кан чыгып калганда, оозуна чейин мындай жетип калган. Анан кийин жанагынтип ойлоп кеттим. Кудай тургу ошентип ойлодум. Анан эштен киргенде ал кыз бирде бала. 6-класстагы бала. Анан кайра бирде эме кичинекей кыз ушунда жаткан. Анан апасы негизи бирде жатыш керек болсо керек. Төшөк ушерге чейин салынган. Апасы бирде жатып калган. Ал эми үйдүн кожоюну Теңдик Избасаровдун айтымында ал 1 жумадан бери Бишкек шаарында болуп, уулу баласынын операциясына катышкан. Операция ийгиликтүү өткөндүгү менен Теңдик ага мындагы оор жоготууга ичи сыздап жатат. Анан улуу балам ооруп, мен шаарда болчумун. Улуу балам менен операция болот деп ошо шаар жүргөнбүз. Анан келинчегим айтты, мен чалдым, ушундай эртең төлөп беребиз. Акча бар болчу менде, акчачы. Мен жана балам операция кылып калсам да акча менин колумда болчу да. Эртең салып жиберем акчаны, эртең менен десем, макуланда мен айтайын десе, ошого болбой туруп кесип алган да сөйттү. Бир күн күтпөй коюп кесип алган. Эгер мен сөйттү урдап жаккан жерим жок, 2 айлап, 3 айлап төлөбөй койгон жерим жок. Азыр жүрөт 2-3 айлап төлөбөгөндөр. Именно мен ашып кетсе 1 жума өттү. Ошо немеденчи ошого карап кесип алган да. Анан ошондо кесип салып кечинде келинчегим ушу балдарды коргойм деп сууктан эшикке от жагып туруп, чок кылган дагы эшикке алып келген дагы күйгүзүп келген дагы чок кылып келип турган үстүнө коюп үстүн жаап койгон да. Ысык болуп турсун деп. 2484 сом төлөмдү кечиктиргендиги үчүн электр энергиясы кесилип, жыйынтыгында өмүрлүк жары менен кызын жоготкон Теңдик Избасаров үй бүлө кожоюндары жок учурда кичинекей кызды ыйлатып, светти кесип кеткен болобу, бир аз түшүнүү деген барбы деп нааразы. Мен 2000 сомму, 2300 сом каршы экенмин да. Ошону электриктер келип, антеме контролдор келип, светти кесип кетиптир. Ошо кезде үйдө бир кызым эле да, келинчегим үйдө эле. Анан мен азыр айтайын деген себебим ошо. Үйдө хозяин жок болгондон кийин светти кескенге дагы мындай мыйзамда жок болуш керек. Анан экинчи могу азыр жаш балдарды зомбулуктан коргойбуз деп аткан немесинен мен ошо айтат элем, ошо мен кайра жаш балдарды коргой эле тебелеп туруп, ушу кызымды чыркап туруп светти кесип кетти да. Ал эми Талас райондук электр тармактар ишканасынын жетекчилиги төлөмдү кечиктиргендиги үчүн абоненттердин электр энергиясы тегиз өчүрүлөрүн билдирип, аталган үй бүлөдөгү окуя боюнча төмөнкүдөй жооп беришти. Биз кардарлардын үйүндө балдары бар, чоңдору бар, башка деп үй ичин кирип текшерип сурай албайт экенбиз. Зым тирөөчтөр үйгө кирген провод сыртта тургандыктан карызы бар кардарларды ошол жерден кезип өчүрүп кете беребиз. Суук күнү же жайдын ысыгында өчүрбөгүлө карызы бар кардарларды деген мыйзамда жок экен. Анан сиз айткандай адамдык эме кандай десем, мындай человеческий факторду алып келгенде ошол жердеги кызматкер биз эми билбейбиз да, үйүндө ким бар экенин, ал ошол күнү кимди өчүрүп атат, кандай кылып атат. Өздөрүнүн кардарларын таанып билсе, эгерде үйүндө жок экенин билсе, ал өчүрбөйт болуш керек деп ойлойм да мен. Ал адам билбей калды болуш. Мындан тышкары үй бүлөнүн электр энергиясын өчүргөн кызматкер убактылуу иштен четтетилип, кызматтык териштирүүлөр жүрүп жаткандыгын Талас райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси билдирди.
Азыр териштирүү иштери жүрүп такталып жаткандыгына байланыштуу жумуштан убактылуу четтетилди. Анан мыйзам кандай кылып чечет, кандай иш болот, муну жетекчилик менен чогуу биргеликте чечебиз. 2484 сом 54 тыйын төлөмүн кечиктиргендиги үчүн электр жарыгысыз калган үй бүлөгө кайра светти кошуп беришкен. Ушугантар отурчу, ушугантар отурчу. Бир комнатада отурат да, алды топол бар, топол болду. Тияктан мына эметпечи, ушул там эле 2-3 бала ушуга отурчу, мен келинчи отуруп туруп жерге деп туруп, мен кеткем. Бирок мен ай сайын төгүп турчумун акчасын, светтин тайын. Болгон азыр жана балам гана бишкекке болчу, больницада. Ошого да мекетке акча бар болчу. Бирок эртең менен төгөмүнө карабай кесип кеткен да. Берден азыр мен угушумча, мен азыр бердем балдар дагы, мен класс балдарым дагы берден эл журттагы баарын сураштырып келишти. Биз караусу боюнча мындай кескен жок экен. Биздин боюнчачы деди. Ылдыйкы күмөстө коебуз, ченкен күмөзү. Ошодон бери сураштырып келишти. Эч кимдики кесилген эмес да. Мындай жок. Бүт эле сөт күйүп туруп. Именно келип туруп меники ана жаш балдарымды чырлап туруп кескен да келип. Ал эми Теңдик аганын иске ууланып, бирок аман калган бир уул, бир кызы облустук ооруканада дарыланууда. Уулунун абалы жакшы, бирок 5 жашар кызы Аелинанын абалы өтө оор дейт дарыгерлер. Эстин жырды билинбейт. Во-первых, аны көп жуттанбайт. Адамдын уйкусун келтиртет. Алар көбүнчө мындай, кандай деп айтсам, орусча айтканда ласковый смерть деп коет да мындайчы. Эчтеке байкашпайт да. Булар ошондо получается бир 10 сааттан ашык жатып калышкан го. Кыздын акыбалы ошол түшкөн ойдон аябай оор болуп жатат. Данный моментте кыздын сознаниясы жок. Бизде ДВС синдром деп коет, кровотечение болуп атат. Биз аны токтотуунун аракетинде плазма кандарды куюп атабыз. Кислороддо жатат кыз. Сознаниясына келелик. Данный моментте кыздын акыбалы өтө эле оор. Азыр данный моментте бүт бардык дары-дармектер бар. Бишкек менен консультация кылып атабыз күнүгө. Биздин головной офисибиз өзүбүздүкү Национальный центр охраны материнства и детства. Ошолордун реаниматологдору менен чогуу лечение ошолордун чогуу иштеп атабыз. Ошолор менен телемедицина аркылуу консультация кылынып атат. Азыркы этапта Бишкектен самоавиация заказ берилди. Бишкектин реаниматологу и неврологдору келишип атат. Данный момент азыр чыгыш керек Бишкектен. А так баланын атайын биз которуунда өзүнүн эмелери бар да. Тияктан санавиация келип алар менен чогуу которобуз да мындай балдарды. Тяжелый балдарды которуш кыйын. Учурдагы абал ушундай. Дарыгерлер азыр иске ууланган 5 жашар кыздын өмүрү үчүн күрөшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Бакыт Жамакеев, Табас району. Таза суу тартыштыгынын азабын тарткан айылдыктар бийликтен жардам сурайт. Кезегинде таза суу чыгаруу үчүн Нарын районунун Шоро айылына Арис тарабынан ири каражат бөлүнүп, иштер жазалымыш болгон менен суу чыккан эмес. Кагазда гана отчет боюнча калган каражат кайда кетип, кандай иштетилгени үчүн эч ким жоопкерчилик тарткан эмес. Жарытылуу жооп да болгон эмес. Мындай шартта 1000 чукул калк жашаган Шоро айылында жугуштуу оорулар күч алууда, дешет жергиликтүү тургундар. Бул тууралуу кийинки материалда. Нарын районунун Шоро айылынын тургуну Жүрсүнбек Оморовдун айтуусунда ал эс тарткандан бери айылда таза суу чыкчу эмес. Мындан улам айылдыктар кудуктагы суудан ичип, ар кандай жугуштуу оорулар менен ооруп жатканын айткан каарман, бийлик башындагылар көңүл бурса дейт. Уш жерден малыбыз да ичет, жаныбыз да ичет бүт. Анан айылда оорулар көп болот ушу суунун көйгөйүнөн. Жанагындай сарык менен орушат көбүнчө. Өттөрүн операция болот. Ушул таза суу көйгөйүн чечип берип койсо жакшы болуп эле. Ал эми Нургиза Абдыкасымова 30 жылдан бери аталган айылда жашайт. Бул убакыт аралыгында күндө ушул кудукка келип суу алып ичкенин айткан каарманым үй тиричилик жумуштарын жасаганда бир топ эле кыйналаарын билдирди. Айрыкча киргече жууганда суу бир топ талап кылынат. Андыктан аны ташууга туура келет. Бияка келип ташыйбыз, кышкысын кыйын эле. Анан мына бул кудугубуз ачык, шамалда чаңдын баары түшөт, жаанда тем более аябай эле кирдеп калат, айла жок алып ичебиз, таза суу жок. Кир жууганда кыйналабыз, албетте мына.
Мал жандыктар менен кошо суу талашып ичкенин айткан Нурлан Шаршенбек уулу мындай көрүнүш өкүм сүргөнү бардыгын түшөлтүп бүттү. Ал тургай үйдөгү бала бакыра, кары картаңдын бардыгы ооруп, карапайым калктын жардам сурап барбаган жери, какпаган эшиктери калбады. Бул суу ичкенге жараксыз. Малга эле беребиз, үйдөгү малдарга эле. Сайда аккан суудан айырмасы жок. Болгон бирле колонка чыгат жакта. Бир нече жыл мурун 100дөн ашуун түтүнү бар жогоруда сөз болуп жаткан айылга таза суу маселесин жөнгө салуу үчүн долбоордун негизинде суу алуучу түтүктөр орнотулуп, таза суу кое берилмек. Бирок кандайдыр бир себептерден улам көздөгөн максаттарына жетпей, баштаган иш аягына чыкпай токтоп калган. Азия банкы аркылуу курулган. Айыл ичинде бир көчөгө 5 колонка, анан айылдын чекесине кап ташы курулуп, суу алуучу түтүкчөсү орнотулганда, бул акчанын ошол кездеги аз бөлүнгөндүгүнө байланыштуу ошол айылдын чекесине орнотулуп калып эле азыркы күндө бүт ылай Суу чыкпай калган айылдагы көрүнүшкө азырынча эч ким жоопкерчиликке тартылбай келет. Бийлик башындагыларга канча ирет кайрылган менен али күнгө чейин жыйынтык чыкпаган бойдон калууда. Ал ортодо миңге чукул калк жашаган айылдыктар таза сууга жетпей бушайман бойдон калууда. Андыктан айтылган маселелер качан чечилет али белгисиз. Алина Бактыбекова, Бакчар Сарсаров, жаңылыктар. Бишкек шаарынын мурунку мэри Кубанычбек Кулматовго карата козголгон кылмыш иштери боюнча бүгүн 22 февраль күнү Бишкек шаардык сотунда соттук отурум өттү. Кулматовго карата мамлекетке 98,8 миллион сомдук көлөмдөгү зыян келтирилген деген доомат коюлган. Айыптоочу тарап кылмыш ишинде чогултулган далилдер боюнча 2 мектепти куруу үчүн бөлүнгөн 128 миллион сом көлөмдөгү гранттык каражаттар билим берүү министрлиги тарабынан бөлүнгөн болсо, 104 миллион сом республикалык бюджеттен каралганы аныкталган. Бирок 2 мектептин курулушу коёндой окшош болсо да, Чоң Алай районунун аймагында мектептин куруу иштерине 70 миллион сом корогон. Ал эми Бишкектеги мектеп 230 миллион сомго курулган. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын мурунку мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов жана Борбордук кап курулуштун мурунку жетекчиси Сталбек Өмүркановторго коррупция беренелери менен айып тагылып, жоопко тартылгандардын 63 миллион сомдук көлөмдөгү мүлкү камакка алынган. Коопсуз шаар ишке кирип, ар бир көчөнүн кесилиштерине камера коюлуп, эл журт тартипке келип калган сыяктуу болгону менен, кээ бир жер менен баскысы келбегендер эл эс алып сейилдөөчү жайларга унаасы менен сүзө качыра токтоткон учурлар даан эле көрүнүп калып жатпайбы? Же камера алдында жорголоп, жок жерден камырабай жатышабы? Мындай жагдайда өзүнүн да унаасын катуу сыйлагандарды кантип тартипке чакырабыз? Мынакей бул негизи жоо адамдар. Бас жол. Эми мамлекеттик номери 00015 ББ номериндегилер ушинтип токтоп алышкан. Филармониянын арты. Мамлекеттик кишилер өзлөрү мыйзам сыйлабасынан карапайым эле кайдан сыйламак эле. Биягында болсо дагы бирөө мамлекеттик нерсе пешоходдон эле бардат. 5005 БС номери. Ушундай. Биз сиздерди бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кечки топтому менен тааныштырдык. Эгер сиздер өлкөдө болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуп, кызыктуу видеолорго күбө болгуңуз келсе, биздин каналга жазылганды унутпаңыздар. Кайрадан эртең биздин элдик медиа порталыбыздан кезиккенче жакшы туруңуздар.